Урматтуу Билим берүү министрлиги балдарыбызды, мугалимдерди жинди кылдыңар. Биринчиси, мугалимдерге видео сабак өткүлө деп. Ал байкуштар түнү менен кыйналып, көздөрү кыпкызыл болуп. Өтүп баштаганда кайра шартыңар болсо өткүлө деп жимсалдап койдуңар. Экинчиси, балдарды онлайн менен сабак өтөсүңөр деп. Телефону жок балдар ыйлап, ата-энесин кыйнап, телефон алдырып. Үчүнчүсү, баары интернетке кирип, айына 350 сомдук тарифке өтүшүп. Анан кайра айласы кеткен мугалимдер бир топ акчага модем дегенди алып. Мунун баары эле чөнтөккө уруп атат да. Силерде бүт бар. Ичип жеп жатасыңар жыргап. Бүт балдарды зумга кийридиңер. Эрте менен кайра шашылыш зумдан чыккыла деп шашылыш кабар келди. Эмнели ансыз да кыйналып жаткан элди кыйнап атасыңар? Ойлоп көрсөм, эл коронавирустан эмес, силерден кыйналып жатат. Жалаң акчасы ушу телефонго кетип. Силерге караганда коронавирус жеңил өтөт окшойт. Андан көрөкчө оорусак бекер дарылайт экен деп калышты.